Адам баласы ар дайым ден соолукта жүрүү үчүн эң биринчи кезекте туура тамактанууну билүү керек. Туура тамактанганда кандай? Сөзсүз түрдө өз убагында жана ошондой эле витаминдерге бай тамактарды жеп туруу талапка ылайык болуп эсептелинет. Саламатсыздарбы? Ар дайым сиздерди туура тамактанууга үндөп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин ар бир чыгарылышыбызда каармандар менен биргеликте өзгөчө тамактарын жасалуу жолун сиздерге көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын каарманы көп жылдан бери косметология тармагында эмгектенип келе жаткан косметолог Наргиза Халматова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бүгүн теле көрүүчүлөргө программанын каарманы катары кайсыл тамактын жасалуу жолун көрсөтөбүз? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен бүгүн сиздер менен бөлүшө турган тамагымдын аталышы бул көчө аш деп аталат. Көчө аштын аталып калышына бир кайрылып кетсем, биздин ата бабаларыбыз илгертен көчмөнчү калк, экинчиден соода саттык иштери менен алек болуп келишкен. Ошондуктан алар көчүп жүргөндө, соода саттык иштери менен көчөчүлөп жүргөндө салмагын, витаминин, иммунитетин кармап калыш үчүн белокторго бай болгон, витаминдерге бай болгон, микро жана макро элементтерге бай болгон азыктарды колдонушуп келген. Ошондуктан мен сиздер менен бүгүн көчө ашын көрсөтүп берем. Жакшы, эң сонун тамак, ардактуу теле көрүүчүлөр, бул тамак ар бир кыргызстандыктын, ар бир кыргыз элинин ашканасында жасалуучу тамак. Бирок ар бир үй кожойкесинде эле же болбосо ашпозчунун өзүнүн жасалуу рецепттери же болбосо жасап жатканда өзгөчө сырлар болот эмеспи? Наргиза айым көчө ашты кандай даярдайт? Алдыңкы күнөттөрдө көп болупсуздар. Анда теле көрүүчүлөргө мына ушул көчө ашка эмнелер керектелет? Жалпысын айтып өтсөңүз, Биздин көчө ашыбызга 100 грамм май, май эгер жүгөрүнүн майы болсо аябай жакшы болот, таамдуу болот. Биринчиден диетада жүргөн адамдарга жардам берет. 200 грамм эт, малдын эти болсо жакшы болот. Анан бизге төбүрчак, нукут, жүгөрү, анан дагы маш керек болот. Булардын даярдалуу сырлары ар бир кожойке көчө аш сиздерге бул табышмак болбосо керек, бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө даярдалса керек. Бирок мен даярдоо ыкмам, менин даярдоо сырым бул көчө ашка керектелүүчү нукотту, төбүрчакты жана машты мен 2 күн мурун уютам жана өндүрүп коем. Мунун себеби суу куюп коет экенсиз. Суу куюп, аларды жылуураак жерге үйдүн температурасына жараша кылып уютуп коем. Эртеси күнү суусун төгүп, аны коюп койгондо булардын бардыгы өнүп калат момундай болуп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрсөңүздөр болот, бардыгы өнүп, 0,5-1 сантиметрге чейин жалбырагын чыгарып өнүп калат. Мунун сыры байыркы Кытай эли дагы кудум ушинтип колдонушат. Себеп дегенде төбүрчак менен маштын курамында витамин B1, B2, B6, B9 жана B12 витаминдери бар, жана микроэлементтер көп. Экинчиден тамакты бир аз кууруп же болбосо бир аз көбүрөөк кайнатканда витаминдер бардыгы 80%га чейин жоголуп калат. Ошондуктан муну уютуп бир аз өндүрүп алсаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, булардын витаминдери 80%га чейин, жада калса 88%га чейин бардыгы курамында сакталып калат. Жакшы. Жылуу сууга уютуп коесуз? Жылуу сууга уютабыз, бир күн калтырып, эртеси күнү суусун төгүп, үйдүн эле температурасына коюп койсоңуздар, ишей идишке же сыр идишке коюп койсоңуздар, өзүнүн курамын жоготпойт. Курамындагы бардык витаминдер сакталат. 0,5 жана 1 сантиметрге чейин алар өнүп, жалбырагын жазып калат. Анан дагы эгерде сиз суу куюп кое турган болсоңуз, сөзсүз түрдө бул тамак батыраак пышат, Тамак биринчиден бат пышат, экинчиден витаминдери ошол бойдон сакталып калат. Менин сырым ошондо. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, биз тамак жасоону баштайбыз. Анда Наргиза мен эмнеден жардам берейин? Урматтуу теле көрүүчүлөр, Сейит мага сабизди 4-5 кылып кырын чыгарып туурап бергенге жардам берсин. Ал эми мен картошкадан баштайын. Бул 4-бушту кичинерээк болуш керекпи? Майда болсо аябай жакшы болот. Кичинекей майда сулуу жакшынакай кылып туурап бересиз. Эң биринчи жолу кайда жашыңызда тамак жасаган үйрөнүп? Мен биринчи жолу 6-класста окуп жүргөн мезгилде 3 айлык каникулга чыкканда апам менен огороддо иштеп жардам берип жүргөм. Ошол кезде тамак бышырышка айла жок, адам жок. Апамдын үйрөткөн рецепттери боюнча тамак бышырып баштагам. Менин эң биринчи болуп жасаган тамагым бул шорпо болот. Аны эң биринчи жолу жасаганда мен ал кезде 6-класста окуучумун.
апам менен огородто иштеп жардам бергенде үйдө менин байкелерим, эжелерим баардыгы студент болгон. Ошондуктан алар үйдө жок болгондуктан себептүү мен апама жардам берейин деп шорпо жана нампуло тамактарды апамдын рецепти боюнча, апамдын сыры боюнча жасап баштаган. Кандай даамдуу болгон? Аябай даамдуу болгон. Себеп дегенде ал тамактарды биз үйдө жасаган эмеспиз. Албетте огороддун башында жасаганбыз. Эмне кылышты апам мага түшүндүрүп турган, мен андан кийин жасагам. Мен даамдуубу, даамдуу эмеспи, азыр точносын эсимде жок чындыгында айтканда, бирок апам азырга чейин айтып келет, сенин биринчи жасаган даамдуу тамагың алиге чейин узман кетпейт. Ошондуктан азыр дагы тамакты аябай даамдуу жасайсың деп айтып келет. Бүгүнкү күндө кайсыл тамакты мыкты жасайм деп айтасыз? Мен бүгүнкү күндө эң мыкты жасап сүйүп жасаган тамагым оромону жакшы жасайм, пирожокту жакшы жасайм. Жакшы жасайм деп айта албайм, бирок мен жасаган тамактардын ичинен менин жолдошум эң сүйүп жеген тамагы бул лагман, уйгур лагманы жана пирожок, картошка менен этти дымдаганды. Анан дагы көчө ашын мыкты жасайм деп түшүнүп калдым акыркы мезгилдерде. Себеп дегенде жолдошум ошолорду жасаган күнү аябай кубанып, аябай ыраазы болуп, күндөгүгө караганда көп өлчөмдө тамак жеп баштайт. Мына ошол тамактарды жасап үй бүлөнчүлөрүнө бергенде сөзсүз түрдө ал тамактын витаминдүүлүгүнө да көңүл бурасыз. Айтайын дегеним, кээде көбүрөөк убакыт бышырып берсе же болбосо көбүрөөк кайнап берсе өзүнүн тамак витаминдүүлүгү жоготот эмеспи? Албетте, көп кайнаган учурда биринчиден, экинчиден тамакты кайрадан ысыткан учурда витаминдүүлүгүн көп бышырган учурда, көп кайнаган учурда 50%, ал эми экинчи жолудан ысытылган тамакта 100% витаминдүүлүгүн жоготот. Бир бышып, өзүнүн микроэлементтерин бөлүп чыккан тамакты экинчи жолу ысытканда, ал тамакта витамин жок эсеге калат. Ал курсакты тойгозгонго эле жардам бербесе, адам баласына эч кандай пайдалуу, эч кандай азык алып келбейт. Демек, сиз тамак жасаганда сөзсүз түрдө тамактын жасалуу технологиясына өзгөчө көңүл бурат экенсиз. Албетте. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир эте эсиңизерге сала кетсем, бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманы косметолог Наргиза Халматова. Наргиза айым, биз чындыгында бүгүн өзгөчө тамак жасап жаткан кезибиз. Мына ушул көчө аш тамагын жумасына канча жолу жасап турасыз үй бүлөнчүлөрүнө? Үй бүлөнчүлөрүнө жумасына 2 же 3 жолу жасаганга аракет кылам. Эгерде мүмкүнчүлүгүм болбой калган учурда 1 жолу жасаганга аракет кылам. Мына ушул тамактануудан биздин бардык организмибиз көз каранды да. Ошонун ичинде биздин терибиз дагы тамактануубузга жараша өзгөрүп турат эмеспи? Мына ушул нерсени келген кандай десем, клиенттерге айтып турасыз, кандай тамактарды жеш керек? Мисалы үчүн бетти тунук алып жүрүш үчүн кандай тамактарды жеш керек? Албетте биздин келген кардарларыбызга биз түшүндүрүп беребиз. Себеп дегенде жеген тамактан бөлүнүп чыккан витамин бул биздин биринчиден жүзүбүзгө, экинчиден чачыбызга пайдалуу азыктарын берет. Ошондуктан мен келген кардарларга ар дайым айтам, дан азыктарын көп колдонгула, анан сүт азыктарын, анан деңиз азыктарын көп колдонгула деп айтам. Ал эми эт азыктарыны бир күндө 200-300 граммдан ашырбаганга аракет кылыш керек. Себеп дегенде мунун зыян жагы жок деп айта албайм, бирок биринчиден салмак кошконго алып келсе, экинчиден эт азыгын көп 200-300 граммдан көп жеп алган кезде бул бат кыпырыш түшүп картаюуга алып келет. Себеп деген адам баласынын өзүнүн организмдин 72% суудан турса, калган бөлүктөрү сөөлүк менен эле эттен турат. Ошондуктан этти бир күндө 300 граммдан урматтуу теле көрүүчүлөр ашырбаганга аракет кылсаңыздар бул жакшы. Бул албетте жаш айымдар, жаш мырзалар үчүн дейли. Жаш улгая баштаганда эт азыктарын андан дагы азайтуу керек, Сөзсүз түрдө азайтуу керек, сөзсүз түрдө. Жакшы, адактуу теле көрүүчүлөр, биз болсо тамакка керектүү баардык азык-түлүктөрдү туурап алдык. Мына мынтип 4 бурчтук формасында. Эми болсо тамак жасаганын экинчи этабына өтөбүз. Наргиза айым, эми газды жандырып, же болбосо печканы жандырып, биз куурушубуз керек. Албетте. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге эскертип кеткендей, бизге жүгөрүнүн 100 грамм майы керек келет.
Биз алгач пиязды салабыз, себеп дегенде майдын ар кандай жытыны кесет. Майдын жытынын чыгаруу менен бирге артынан этти салабыз. Мен тамак бышырганымдын сырлары бул ар дайым тамактын кууруп жатканда капкагын жапканга аракет кылам. Биринчиден бул дымдалып бышканга даяр болот тамак. Экинчиден жашы улгайып калган же болбосо кан составында холестерин көп адамдарга бул өктүн болуп кетишинин алдын алат. Куурулуп пышкан тамакка караганда бул дымдалып пышкан тамак албетте диетада жүргөн адамдарга аябай пайдалуу. Ошондуктан мен ооруп калышын күтпөй эле үй бүлө мүчөлөрүн ар дайым бул дымдап пышырганга аракет кылам. Албетте биздин бир каарманыбыз айтты эле, бул үй бүлөнүн ден соолугун сактоо ошол үйдөгү эненин жана ошондой эле келиндин колунда деп. Ошон үчүн ашканада туура тамак жасаш керек, анан жакшы тамактарды жасап берсе сөзсүз түрдө биз көптөгөн оорулардын алдын алабыз деген. Көптөгөн оорулардын алдын алабыз, көптөгөн ооруларды жеңгенге дагы ээ болобуз. Жакшы, азыркы учурда бул жерде эт менен пияз куурулуп жатат. Наргизанын өзгөчөлүгү пиязды салгандан кийин эле артынан эле батыды этти кууруп экен. Себеп дегенде өтө башка кууруп кызарып кеткен тамакты айтып өткөндө кууруп кетпеш үчүн ашкадан ичегилер жакшы кетпеш үчүн мен албетте баарынын аркасынан эле баштаптан кууруп салам. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү наар көрсөтүүсүндө бизге Наргиз өзгөчө тамакты көрсөтүп жатат. Бул көчө аш деп ар бир үйдө жасалуучу тамак, бирок ар бир үйдө ар башка жасайт. Мисалы үчүн бул жерге жүгөрүнүн бир башкача ак түрү кошулат экен. Бул алдын ала уютулган, азыркы учурда бир аз эле кайнаса бышап тургандай. Ооба, алдын ала бир күн уютуп, эртеси өндүрүп жалбырагын бир аз чыгарып калган жүгөрү бул. Ошондуктан муну салганда 15 минутка кайнаса тамак даяр болот. Жакшы. Эми эмне кылабыз? Эми биз тамакты бир аз чырайына чыгарыш үчүн азыраак тамак кошобуз. Даамдуу болуш үчүн, Өзүңүздөр байкагандай бул жердеги азыктардын ингредиенттердин бардыгы аябай кызарып катуу болуп куурулуп кеткен жок. Себеп дегенде витаминди толугу менен сактап калыш үчүн ушундай. Жогоруда Наргиза үй бүлө мүчөлөрүнүн кандай тамак жакшы көрөрүн айтып өттүң. Негизи өзүң кандай тамакты жакшы көрөсүң? Мен жактырган тамактардын арасынан бул эң биринчи орунда турган эле бул көчө ашы, экинчиден сүт азыктарынан жасалган тамактарды аябай сүйүп тамактанам. Демек, бүгүнкү көрсөтүүдө косметолог Наргизанын эң сүйүктүү тамагы жасалат. Ошондой десе болот. Жашыйчаларыбыз абдан даяр болуп калыптыр. Биз буга эң акыркы кошулуучуларын кошуп таштадык. Артынан өнүп, жумшарып даяр болуп калган нокотту салабыз. Анан дагы артынан өзүңүздөр байкагандай бул жерде күрүчтү кошкон жокпуз. Жалаң гана дан азыктары, жалаң гана витаминдерге бай болгон. Витамин Б, витамин С, кальций жана магнийге бай болгон жалаң дан азыктарын коштук. Бул жашы улгайган адамдарга аябай пайдалуу жана боору оорукчан адамдарга дагы аябай пайдалуу. Наргиза мына ошол
туура тамактанууга оюндап бүгүн өзгөчө тамактын жасалуу жолун көрсөтүп жатабыз да. Негизи көчөдөгү жасалып жаткан тест татымдарга кандай көз караштасыз? Балдарыңыз мисалы үчүн ошол тест татымдардын тамактарын жейм деп калса алып бересизби? Көчөдөгү тест татымдар тест даярдалуучу тамактарга мен такыр каршымын деп айта албайм. Себеп дегенде аларды такыр организмге зыян жебегиле деп тыюу сала албайм. Бирок көп өлчөмдө жегендерге ал аябай тест таасирин көрсөтөт. Экинчиден, бул ар дайым эле тест татымдарга көнүп алган адам же газдуу ичимдиктерге көнүп алган адамдардын биринчиден бети бузулуп баштайт, безеткилер чыгып баштайт. Экинчиден, тамак сиңирүү органы жыкырты деп айтып коебуз, ашказан ичеги оорулары башталат. Үчүнчүдөн, бул көчөдөгү тест татым тамактар бул санитарияга жакшы көңүл бурбай калышты. Себеп дегенде көчөнүн боюнан өтүп барган эле жерде гамбургер, ушул сыяктуу тест татымдар аябай көп сатылып жатат. Ошолорду, урматтуу теле-көрүүчүлөр, тест татымдарды жесеңиздер болот, бирок көчөнүн боюнда жасалган эмес. Себеп дегенде азыр бизде туберкулез менен ооруган адамдар болуп калышы мүмкүн, же грипп менен ооруган жугуштуу оорулар болуп калышы мүмкүн, же ар кандай тери оорулары менен, псориаз деп айтып коебуз, ошолор менен ооруган адамдар эгерде көчөнүн боюндагы жасалып жаткан тест татымдардын астынан өтүп баратып, чүчкүрүп же болбосо ушул сыяктуу көрүнүштөр пайда болсо, аны жеген адамга сөзсүз түрдө ал жугат. Ошондуктан санитарияга көңүл буруп, ичкериде отуруп жеп, эгер ошол жакта даярдалса, бул анчалык ден соолукка зыян келтирбейт. Эми тамакка өлчөмүнө жараша суу жана татымына жараша туз салабыз. Ошондо биз жасаган тамак канча мүнөттө даяр болот эми? Бул 20 мүнөт кайнайт, 20 мүнөттөн кийин даяр болот тамак. Бир аз кайнап чыккандан кийин татымына жараша туз салабыз. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, мына көптөн күткөн убакыт дагы келди. Биз жасаган көчө аш дагы бышты. 20 мүнөттүн ичинде 20 мүнөткө кайнап, биздин көчө аш даяр болду. Көрүнүшү албетте аябай даамдуу көрүнөт. Даамдуу көрүнөт. Анан чындыгында кооз, бул жерде кызыл, жашыл, бардык түстөрдү табууга болот. Келиңиз эми коюңуз. Конокко мындай тамактарды жасап берүү чындыгында сыймык десем болот. Анткени бул аябай организмге пайдалуу, анан кооз дагы, Туп-туура. Биринчиден сыймык, алардын ден соолугуна, организмдерине пайда. Экинчиден, кожойкеге дагы оордук туудурбайт. Бат бышат. Бат жасалат, Бат жасалат. Кыйынчылыгы жок жасалат. Кел эми Сейит, мен жасаган тамактын даамын татып көрүп баа бер. Сөзсүз түрдө чогуу биргеликте татып көрөлү. Сага ыраазычылык билдиребиз. Атайын программага катышып, жакшы бир тамактын жасалуу жолун жалпы теле-көрүүчүлөргө көрсөтүп, туура тамактанууга үндөп кеткениң үчүн ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, баарыңыздарды туура тамактанганга биз чакырып кетет элек. Туура тамактанган адамдар бул ден соолугу чын болот. Ден соолугу чын болгон адамдар ар дайым алга умтулганга аракет кылат. Алга умтулуп ар дайым аракетте болгон адамдарда андай мамлекетте ар дайым өнүгүү болот эмеспи? Албетте. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.